Assalamu алейкум, урматтуу достор, урматтуу YouTube көрөрмандар, автоэлектрикти жаңы баштап аткандар. Бүгүн силерге Milano центральный замогу жөнүндө кыскача айтып берүүнү чечтим. Бул коробканын ичинде ушундай блогу болот, андан кийин проводу, мындай эки пульту болот. Албетте бул жөнүндө кийинчерээк толук кенен кылып мен видео түшүрүүнү көздөп жүрөм. Буюрса чыгарам. Бул жакта проводторго көңүл бөлсөк, бул жакта кара, кызыл барыңыздарга эле белгилүү плюс жана минус. Ал эми бул жакта ушуларга кошулчу проводдор бар. Мисалга массага бул жакта эки күрөңдү кошосуздар. Бул жакта көргөзүлгөндөй. Андан кийин бул жакта плюска болсо, плюска эки сарыны кошуп улайсыздар. Бардык автоунаада ушундай эле уланат. Андан кийин бул жакта эки ак, анан темный көк, сиреновый калды. Бул жакта эки ак моторчикке барат, активаторго барат. Ошого подключена болот. Андан кийингиси бул жакта темный көк, бул поворотниктерге кошулат. Пультту басканда поворотниктер жандап өчүп, пултанып басылганын билдирүү үчүн. Андан кийин бул четки сиреновый светтеги бул багажга кошулат. Анан достор, бул жакта кээ бир комментарийлер келип атат. Мындай болуш керек эле, мындай ооба. Мен өзүмдү мыкты автоэлектрик деп айтпаймын, бирок ушул видео кайсы бир адамга мындай кичине пайдасы тиет деген үмүттөмүн. Эгер ошол видеодон кичине пайда алган болсоңуз, каналга катталып лайк басканды унутпаңыз.